же же болбосо уйкуну жакшыртып атабыз деген нерселерди айтып кетсеңиз этот чатка, анан ошого карап сиздер менен дагы сүйлөшөлү. Кыргызча деп көпчүлүгү жазып кетиптир. Ооба, азыр деле кыргызча эле сүйлөп атам, просто баягы орусча слайддар болгон үчүн мен сиздерге орусча, кыргызча кылып эле окуй берем. Биринчи жумуш болуп жатат лично менде дейт. Айта бериңиздер дагы пока презентация ачылганга чейин. 46 адам экен мен менен бирге. Ден соолук албетте биринчи кезекте бат ичем 10 жылдан бери. Ден соолукту ойлобой жатам. Сиздерге мындай суроо дагы. Биз мындай экенбиз да, баягы оору келгенде, оору мындай башка жумуш, үй бүлө бүт баарын артка коюп туруп ден соолукту карап баштайт экенбиз да. Бирок ошону ошол нерсе, ошол проблема түзүлгөнгө чейин ден соолугубузду баягы оору электе ден соолугубузду жакшы караганга биздин азыркы учурда толук түрдө мындай осознанность деп коет го, акылыбыз толук түрдө жете элек да. Буга себеп албетте бул экономикалык абал болушу мүмкүн. Экинчиден ден соолуктун кадырын билбегенибизден болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн бир нерсени айтып кетет элем. Биз өзгөчө кыргыздарда, мен бирок кыргызчылык деген сөздү аябай жаман көрөм, бирок ошо кыргыздарда биз баягы ооругандан кийин гана акчаны деле табат экенбиз, баарын табат экенбиз да. Анан ошого мен бүгүнкү презентациям сиздерге ошол сиздер бардык жашооңуздагы тиричиликтерди ортодо баланс кармап, ден соолугуңузга дагы биринчи иретте басым жасайсыздар деген мен бир ишеничте болом, буюрса. Так, азыр презентацияны коюп атабыз дейт, азыр көрөлүчү дагы чатта эмне деп жазып атат экенсиздер. Так, ден соолук аны окудум. Уже здоровье на первом месте, бегаю, делаю зарядку дейт, туура. Сөзсүз түрдө жасаш керек. Биринчи үй бүлөгө көмөк көрсөтүү, ден соолук үчүн убакыт жок болуп жатканда деп. Албетте бул нерсени мен мындай чечмелеп кетет элем да. Биз баягы бирөөгө өзүбүздү арнап жатып ден соолуктан айрылып калат экенбиз. Акырында жакындарыбызга дагы убакыт бөлө албай калабыз, ден соолугубузга дагы. Биринчи болуп ден соолук болуп калды дейт, биринчи болуп. Мен жүрөк оорусу менен ооруйм, басам чарчап калган дейт. Биздин презентациябыз башталды. Презентация көрүнүп жатабы? Плюс коюп койсоңуздар суранычы. Алмагүл айтып атат, биринчи ден соолук караш керек дейт. Презентация көрүнүп жатабы, урматтуу катталуучулар? Плюс коюп койсоңуздар. Анан ошого карап баштайбыз. Мунира плюс все. Баштай берели да. Анда эмесе баштай берели. Сиздерге кызыктуу маалыматты мен бергенге аябай аракет кылам. Сиздерден мен үчүн эгер суроо жооп боло турган болсо дагы суроо жооп берип турсаңыздар болот. Презентациянын биринчи бетин ачып көрсөтө аласыздарбы сонанчы? Менин презентациямдын аты бул «Простые правила здоровья» или «Как прожить до 90 лет». Ден соолукта болуунун жөнөкөй эрежелери же болбосо 90 жашка чейин кандай жашаш керек. Эмне үчүн мен жөнөкөй эрежелери дедим? Мен реанимацияда иштеп жүргөндө баягы 90 жашка чейин жеткен аксакалдарды көрдүм. 60 жашка жетип, бирок 90 жаштагыдай көрүнгөн аксакалдарды көрдүм да, анын баарын изилдеп жүрүп, эмнеге мындай, сыры кандай десем, ошол жөнөкөй эрежелерди айтып беришти. Андан кийин мен өзүм ошол изилдөөлөрдү, чет элдик изилдөөлөрдү окуп жатып, сиздер менен бүгүн ошол бүт менин билимимди бөлүшөм. Кийинки слайдта көрсөтүп койсоңуздар. Ден соолук деген эмне? Ден соолук деген бул орусчасын окуп кетейин, кийин кыргызча которуп берем да силерге. Это полное физическое, духовное и социальное благополучие. Башкача айтканда, биз көбүнчө ден соолук деп бул бир гана денебиз оорубаса деле деген нерсени эле түшүнөт экенбиз да, бирок бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтат. Ден соолукта деген адам бул сөзсүз түрдө биринчи денеси тарабынан физикалык жактан сак болуу, экинчиси бул духовный, бул баягы менталдык ден соолук, руханий ден соолук деген бул экинчиси, үчүнчүсү бул социальное благополучие. Социальное благополучие деген бул сиздин айлана чөйрөңүздөгү, сизди курчап жаткан адамдардын менен мамилеңиздер канчалык жакшы, андан кийин сиздин баягы экономикалык состоянияңыз. Эгер ушулардын бирөөсү гана болбой калса, анда сиздер мындай дениңиз
мындай ден соолугубуз жакшы деп эсептеш татаал экен. Мисалы үчүн биз баягы коронавирус илдетинде дагы байкадык, вроде бы баягы ден соолугу жакшы, дайыма күлүп жайнап жүрөт, бирок кээ бир учурда кайтыш болуп кеткен учурлар дагы болду. Ага бир себеп бул ошол балким менталдык ден соолук жактан, руханий ден соолук жактан мындай жетишсиздиктер болгон экен деп мен айтып кете алам да. Пока баары түшүнүктүү эле болуп атат, дагы бир жолу плюс коюп койсоңуздар, анан ошого карап эле мен уланта берейин, себеби мындай онлайн форматта мен аз семинарларды окугандыктан бир аз мындай обратная связь мага дагы керек болуп жатат да. Сиздер дагы бир жолу кандай болуп атат, ошо плюс коюп койсоңуздар, анан ошого карап дальше иш кылалы. Хорошо. Плюс коюп атасыздар, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Анда кийинки слайдка өтө берели. Чоң рахмат плюс койгонуңуздар үчүн. Ошол жана мен сиздерге айтып кеткендей эле, окумуштуулардын айтуусу боюнча орто эсеп менен адам 90 жашка чейин жашай алат экен. Кийинки слайд. Бул Кыргызстандагы орто эсеп менен жашаган адамдардын саны экен. Азыр мен сиздерге экранымды биринчи. Орто эсеп менен биздин Кыргызстанда аял кишилер 75 жашка чейин жашайт экен, эркек кишилер 67 жашка чейин. Элестетсеңиздер, бул дагы статистика 2016 жылдагы экен, акыркы статистиканы алдым, андан кийин статистика болбоптур. Башкача айтканда, биздер багы чет мамлекетти алайлы, мисалы үчүн Американын президенти Байден 78 жашта президент болду. Трамп 75-73 жашта. А биз болсо 70 жашка жетип жетпей эле биз тиги дүйнөгө даярданып баштайт экенбиз да. Башкача айтканда, биз өзүбүздүн өмүрүбүздүн бир 20 жыл убагыны жашай албай тиги дүйнөгө кайтып кетип атабыз. Албетте бул жерде адамдар айтышы мүмкүн, бул жараткан Алладан канча буйруса ошончо жашайбыз депчи, бирок Кудай дагы деле айтат да, биринчи өзүңөр аракет кылсаңар анан мен берем дегендечи. Ошондуктан эгер биз аракет кылсак, биз дагы 20 жыл кошуп жашасак болот. Кийинки слайдты көрүп бере аласызбы? Орточо жаш менен дагы 75 жаш деп айтып кеттим аялдарды. Дальше. Эркектерди айтып кеттим. Ушул слайдтан кийин ачпай туруңуздар. Мен сиздерге сурайын дедим эле да. Мейл бул тура берсин. Сиздердин оюңуздарча кайсы мамлекеттерде адамдар көп жашайт? Ошол чатка жазып кетсеңиздер, дүйнө жүзү боюнча алсаңыздар, кайсы мамлекетте? Кыргызстанды билдиңиздер, эркектер 67 жашка чейин, аял кишилер 75 жашка чейин. Япония, туура айтып жатасыздар. Дагы кайсы мамлекеттер? Япония, Корея, туура. Страны Европы, конечно. Туура айтып атасыздар. Кийинки суроо, эмне үчүн ал мамлекеттерде адамдар көп жашайт? Ошону дагы айтып кетсеңиздер, эмне үчүн? Биздин айырмабыз аларга салыштырмалуу эмне? Бизде 70 жаш, аларда там морепродукты, билбейм. Морепродукты. Уровень жизни высокий. Кавказ, алар туура тамактанышат. Туура тамактануудан. Туура тамактануу, здоровый образ жизни. Сиздерге анда кийинки суроо, алар албетте туура тамактанат деп айтып атасыздар, морепродукты деп айтып жатасыздар. Эмне биздин айырмачылыгыбыз эмне? Образ жизни деп жатасыздар. Биз деле ошол маалыматты билебиз да. Эгер биз ошол эле алардын кылып жаткан нерсебизди билсек, биз деле анда ден соолугубуз жакшы болмок. Морепродуктуларды азыр дүйнө жүзү боюнча бизге деле алып келсе болот да. Климат. Биз эс алганды билбейбиз. Хорошо, дагы. Дагы айтып койсоңуздар, дагы ким бар? Психосоматика, хорошо. Макул, анда кийинки слайдты көрсөтө бересиздерби? Высокогорьеде жашайбыз, хорошо. Дагы кийинки слайд коюп койсоңуздар. Айчүрөк Эжаева активный болуп атат, рахмат сизге. Аларда ден соолугун жакшы карчырайт, биз болбой калгыч чейин жүрө беребиз. Анда кийинки суроо дагы, эмне үчүн биз болбой калганга чейин жүрө беребиз? Эгер көп жашагыбыз келсек.
Демек аң сезимдеби же эмнеде маселе, ошону айтып кетсеңиздер. Анан мен бул слайдты силерге айтып берем. Аң сезимибиз туура. Эми бул жерде айтып кетейин. Бизде Кыргызстанда кайсыл оорулар менен көбүнчө адамдар жабыркайт экен? Бул ошол слайдда көрүп жаткан бул органдарды көрсөтүп жатат. Ошол органдар боюнча биз топ 10 мамлекетке кирет экенбиз да, дүйнө жүзү боюнча. Дүйнө жүзү боюнча 260 жакын мамлекет болсо, ошонун ичинен биз 10 мамлекеттин бирине кирет экенбиз. Жүрөк оорусу боюнча биз 2-нчи орунда экенбиз дүйнө жүзү боюнча. Элестетсеңиздер, 1-нчи орун, по-моему, Тажикстан болуш керек, бирок биз 2-нчи орунда экенбиз. Ашказан оорусу топ 10, тизе ревматоидный артрит топ 10, боор оорусу боюнча топ 10, инсульт оору боюнча топ 10 орундарга кирет экенбиз. Кийинки слайд. Вот бул жер кийинки слайдты айтканга чейин мен силерге айтып кетейин, бизде тамагыбыз оор деп жатасыздар го. Бирок ушул тамагыбыз оор дегенден кийин биздин ата-энелерибиз айтат, биздин ата-бабаларыбыз оор тамакты жеп жүрүп эле көп жашашкан деп. Анда маселе эмнеде? Сиз пока жооп берип тура бериңиздер. Сиздер бул где люди живут больше дегенди кийинки слайдты көрсөтө берсеңиздер. Жана айтып кеттим го сиздерге, дүйнө жүзү боюнча биз жүрөк оорусу боюнча 2-нчи орунда турабыз деп. Окумуштуулар изилдөө жүргүзүптүр. Ошол жүрөк оорулардын 90%-ны биз алдын алсак болот экен. Элестетсеңиздер. То есть бизде Кыргызстанда жүрөк оорулары менен кайтыш болуп кетип жаткан адамдардын 90%-ны сактап калсак болот. Эрежелерди сактап эле. Кийинки слайд. Назира правильно ответили, согласен с вами. Вот кайсыл жерде адамдар көп жашайт? Бул жерде көрүп турсаңыздар, көпчүлүгүңүздөр туура айттыңыздар. Бул Япония, Гонконг, Исландия, Швейцария, Южный Корея. 81 жаш. Элестетсеңиз, биздин эркектер 67 жашка чейин, бул жакта Түштүк Кореяны алалы 81 жаш. Айырма 15-20 жылга чейин да, мындай орто эсеп менен алгандачы. Башкача айтканда биз баягы иштеп жатып, акча деп, үй бүлөбүздү бутуна тургузуп, үй алып, баарын кылгандан кийин мына эми жашайбыз дегенде биз тиги дүйнөгө кетип калып атабыз. Башка мамлекеттерде наоборот тескерисинче, билесиздер, мен Түштүк Кореяда стажировкада болгом. 50 жаштан кийин ошол эркек киши, аял киши өздөрүнө гана көңүл бурушуп, жөө басышып, эки жака барып путешествияга чыгып турушат экен да. Бизде болсо биз небере карайбыз, тойго барабыз, Куран окутууга барып эле жашообуз өтүп кетип атат. Анан ушул жерде дагы сиздерге суроо берейин дедим эле, жана дагы берип кеттим, бирок айтып кетсеңиздер, ушул Япония, Кореяда адамдардын ушул жашка жетишиге чейин баягы образ жизни деп айтып кеттиңиздер, тамак аш деп кеттиңиздер, дагы эмне себеп болушу мүмкүн? Сиздердин оюңуздарча. Кийинки слайдты көрсөтүп койсоңуздар. Движение, стресс, климат, хорошо. Эми бул жакты карасаңыздар, баягы сиздер айтып атпайсыздарбы? Бул образ жизни, там, климат, тамактануу и так далее, и так далее. Ооба, айткандарыңыздын баардыгы туура. Бирок бул закон баарына эле иштейт да, дүйнө жүзүнүн баардык адамдар, кыргыздарга деле иштейт. Могул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңеши боюнча, сунуштары боюнча, биздин ден соолукта болушубуз бул 50% өзүбүзгө байланыштуу экен. Элестетиңиздер. 10% гана бул медицина. 20% бул экологический фактору и 20% наследственный фактору. Бизде баягы Кыргызстанда айтышат го, мен 9 жыл реанимацияда иштедим деп айтып кетпедимби? Кыргыздар айтат, бул дарыгер мени туура эмес дарылап койду. Бул ушул дарыгердин артынан менин тууганым өтүп кетти. Туура эмес операция жасап коюшту деп аябай көп учурлар болот. Албетте, кээ бир ушундай учурлар болот. Бирок мен тааныштарыма мынтип айтам да. Сиз ошол дарыгердин катачылык кетирбегенге чейин аракет кылыңыз депчи. Эгер ден соолугуңузду өзүңүз карап, мен азыр күнөөлөгөн жокмун, мындай факт катары айтып атам да. Эгер сиз ден соолугуңузду ошол дарыгердин билимине байланыштуу кылганга чейин ден соолугуңузду алып барсаңыз, анда демек
күнөө өзүбүздө экен да. Себеби 50% ошол ден соолугубузду өзүбүз ошол образ жизни менен алып жүрүп карасак, өмүр бою дарыгерге жөн эле профилактика үчүн барсак гана болот. Ошол ден соолугуңуздун жакшы болушу дарыгерге 10% эле байланыштуу экен да, элестетсеңиздер. А калгандары бул экология, наследственный фактор и образ жизни. Түшүнүктүү эле болуп атабы? Дагы бир жолу плюс басып койсоңуздар. Кийинки слайдты неме кыла бериңиздер, басып коюңуздар. Деңиздин жээгинде деп туура айтып атасыздар, ал деле бар фактор. А как продлить свою жизнь дейт. Эми сиздерге ошол секреттерди айтып берейин. Секреттерди сиздер билесиздер, бирок мен дарыгер катары мындай белгилеп айтып кетейин. Кийинки слайд. Аябай мындай, менин оюмча бул биринчи сформулируйте цель деген банально болушу мүмкүн, мындай жөнөкөй эле сиздерге угулушу мүмкүн. Бирок ден соолугубузду караш үчүн биринчи иретте бизде максат болуш керек экен. Эмне үчүн бизге ден соолук керек депчи. Баягы айтышат го, бай болуш үчүн биринчи иретте максат коюш керек, бай болом деп, анан канча акча керек депчи. Ден соолук менен деле ушундай эле да. Мисалы үчүн мен ден соолукта болушум үчүн максат койгом да. Мисалы үчүн мен 90 жашка чейин жашайм, себеби мен Кыргызстанга ушундай жардам бергим келет. Мен 90 жашка чейин жашайм, мен ошол бейтаптардын ден соолугунун сак болушуна салым кошкум келет. Сиздер деле ошо баракчаңыздарга жазышыңыздар керек. Бирок балдарым үчүн ден соолугум жакшы болуш керек деп дагы максат койсоңуздар, ар кимге ар кандай мотивация болушу мүмкүн да. Бирок балдарым үчүн иштешим керек дегенде, сиздер ден соолукту орунга койбой, кийин ооруп калгандан кийин балдарым мени караш керек деп сиз алардын өсүп аткан учурунда өзүңүздөргө көңүл бурдуруп коюшуңуз мүмкүн. Ошондуктан сиздер биринчи иретте эмне үчүн сиз ден соолукта болушуңуз керек деген суроого жооп беришиңиздер керек. Эгер сурооңуздарга жооп жок болсо, ойлонуп көрсөңүздөр дагы болот да. Мисалы үчүн компания руководитель болсоңуз, анда ошол мен компаниям миллиондон ашык акча табыш үчүн мен ден соолугум жакшы болуш керек десеңиз, ден соолукка байланыштуу нерселер өзү менен өзү эле болуп кетет да. Сиздер эртең менен чуркап баштайсыздар, жөө баштайсыздар. Эгер мээңизде ошол программа жок болсо, эмне үчүн деген, сиз анда 1000 аракет кылсаңыз деле эртең деле аны кайра таштап саласыз. Кийинкиси. Вот кайра неме кыла бериңиздер. Большинство людей, көпчүлүк адамдар каалоо тилегинде мынтип мындай өзүнүн мээсинде мындай бар да, мен бай болом же там дагы бир кандайдыр башка эле бир программаларды коюшат да. Бирок эгер ден соолукта болбой калсаңыз, анда калган программалардын кереги деле жок да. Дальше можно. Дальше можно дальше. Бул жерде мен өзүмдүн сүрөтүмдү коюп койгом. Найдите своего доктора. Экинчи маселе, ден соолукта болуш үчүн өзүңүздүн ишенген бир дарыгериңиз болуш керек да. Ал дарыгер сизге керек эмес дарыларды жазбаш керек. Баягы өзүңүздөр проблема менен жолугуп калсаңыз, баягы антибиотиктерди, керек эмес противовирусный препараттарды жазып берген учурлар болсо керек, Эгер болгон болсо плюс койсоңуздар, мен мындай интерактив форматында болуш үчүн сиздер дагы мага фидбек берип турсаңыздар. Ушундай болгон беле, барсаңыз эле бүт эле антибиотиктерди, капельницаларды жазып берип коет, кийин аны дагы алып кыйналып кетесиздер, Андай толтура, биздин Кыргызстанда өзгөчө. Айрида азыр ошондой эле деп атат. Туура эле. Биздин система ошондой экен. Мен дагы ординатураны бүтүп дарыгер болгондо ойлочумун да, эмнеге баары ушундай депчи. Оказывается, бул система бизди ушинтип программалап койт экен да. Бул дарыгердин күнөөсү деле болушу мүмкүн, бирок акырында баягы дарыгер өзүнүн үй бүлөсүн багыш үчүн, мындай системаларга аралашып, кийин өзү деле байкабай билинип кетет экен. Бирок жакшы жаңылык бар, урматтуу катталуучулар. Ушундай антибиотик кымбат жазып берип, же болбосо керек эмес дарыларды жазып бербес үчүн эмне кылыш керек десеңиз, ар бириңиздин тааныш врачтарыңыздар бар, жакшы көргөн врачтарыңыздар. Алар сиздерге зыян каалабайт, акчаңыздын ашыкча кетип калышын каалабайт. Макулсуздарбы? Мисалы үчүн мен дагы өзүмдүн тааныштарыма эч качан ашыкча дары жазып бергим келбейт. Эгер керек болсо айтам, мына алгыла деп.
керек эмес болсо айтам, жок бул керек эмес депчи. Ошондой эле дарыгерди сиздер дагы табышыңыздар керек. Өзүңүздөрдө бир дарыгер болуш керек, сиз биринчи ишенген. Андан кийин ушул дарыгерге, мисалы үчүн, мага травматолог керек десеңиз, ушул дарыгер өзүгө окшогон дарыгерди сиздерге таап берет да. А бирок сиз ар бир ооруганыңызда ар кандай дарыгерге бара берсеңиз, анда сизге деле ошондой ар түрдүү дарыгерлер туш келе берет. Эгер андай дарыгериңиз азыр жок болсо, кантип табыш керек деген суроо да болушу мүмкүн. Мен сиздерге мынтип жооп берем. Инстаграмга кирсеңиз, азыр толтура дарыгерлер бар. Өзүнүн инстаграмын алып барган. Ошолорду карап, бир ай изучать этесизби, эки ай изучать этесизби, 3 ай, 4 ай, 5 ай. Бирок кийин ошол дарыгер менен таанышып, сиздин баалуулугуңузга туура келсе, зыян эмес дарыларды жазбай турган дарыгер болсо, анда сиз ошол дарыгерге жазып, сиз менин баягы үй бүлөлүк дарыгерим болуңузчу деп сурансаңыз, менимче эч кандай мындай алардан возражение болбойт. Бул сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга канчалык маани берип ойлойсуз деген максатта айтып жатам. Караколдо жакшы дарыгер аз, бар болсо дагы акча сурашат деп. Бирок албетте мамлекеттик ооруканада бесплатный медицина деген менен, бирок азыр биз түшүнүп жатабыз, заман андай болбой жатат. Ден соолук деген бул акча болуп калды. Эгер ден соолугуң жакшы болсо, сен акча табасың же дагы башка жумуш жасай аласың. Эгер ден соолугуңуз жакшы, күчтүү боло турган болсо, анда бул албетте кымбат болуп келет. Вот. Кийинки слайдты айтып жазып неме кылып кетсеңиз. Мен бул жерде азыр кантип тамагыңыздарга кандай тамак жеш керек деп айтпайм, бирок бир эле мындай жалпы айтып кетейин. Үчүнчү маселе, сиз ошо 90 жашка чейин ден соолугуңуз жакшы болуш үчүн туура тамактанууну баягы принципке кармашыңыз керек. Мен бул бир эрежени айтып кетейин. Эгер 100% болсо тамак, 3 маал тамактанабыз го, ошонун 50% бул эртең мененки тамак болуш керек, 30% бул түшкү тамак, 20% кечки тамак. Эмне үчүн? Эртең мененки тамак 50% болуштун максаты бул бүт физикалык активдүүлүк, биздин акыл менен иштешибиз бул эртең мененки келип жатат. Түштө биз уже баягы түш болуп калды, кеч кирип калды деп баягы биздин системабыз, денебиз айтат да, бул уже кеч кирип атат. Азыраак энергия коротуп башта деген үчүн 30% тамактанганыбыз жетет. А 20% бул кечки тамак, себеби биз уйкуга барганда биз энергияны көп деле чыгарбайбыз, кыймылдабайбыз. Ошондуктан 20% тамактансаңыз, ошол сизге жетишерлүү болот. Бирок биздин кыргыздарда баары тескери, билесиздер, 50% бул ужин, 30% обед, 20% завтракта болуп калышы мүмкүн да. Ушундай биз баарын алмаштырып алганбыз. Так, презентацияны кайтарып койсуздарбы? Кийинки слайдты көрсөтүп коесуздарбы канча? Так, следите за весом. Билесиздер, азыркы учурда ашыкча салмактуулуктагы өтө актуалдуу проблемалардан болуп жатат. Мен мынтип айтып кетмекмин ашыкча салмактуулук боюнча. Реанимацияда жүрүп мен бир нерсени байкадым. Эң идеалдуу вес бул 90 килограммга чейин. Эркек кишилер деле, аял кишилер деле. Эмне үчүн? 90 килограммга чейин адамдар кандай гана оору болбосун, жеңилирээк жакшы болот экен. Эгер 90 килограммдан көп болсо, анда адамдар кандай гана оору болбосун, оор формада оорушат. Эмне үчүн? Эгер мисалы үчүн салмагыңыз 100, 110, 120 болсо, вирус киргенден кийин, бактерия киргенден кийин дарынын күчү тийиш үчүн мындай арык адамга бергенден 2 эсе көп бериш керек да. Мисалы үчүн антибиотикти, цефтриаксонду 1 кубик берсек, мындай 60-70 салмактуулардан, 195 деген салмактуулуктарга биз 2 кубиктен беришибиз керек да. Бул дегени бул 2 эсе көп беришибиз керек. Ошондуктан эгер салмак маселеси болсо дагы ошол 70-90 аралыгында алып жүрсөңүздөр, мындай кийин 50 жаштан кийин деле кыйналбайсыздар. Кийинки слайдты өткөрүп коесузбу? Сон, уйку бул азыркы учурда мен баягы азыр заманбап макалаларды окуп жатам. Биринчи иретке бул уйку келип жатат экен. Себеби эгер уйкубуз начар боло турган болсо, жүрөк оорулары дагы, башка бүт бар нерв оорусу, бүт баары ошол уйкубуздун жакшы болбогондуктан келип жатат.
Ошондуктан мен кеңешим дарыгер катары кечки саат 10дон эртең мененки 6га чейин гана укташ керек. Бул 8 саат болуш керек. Эмне үчүн? 10дон 12ге чейин бизде гормон мелатонин деген иштеп чыгат. Анын функциясы бул биздин организмди перезагрузка кылыш. Башкача айтканда, баягы компьютерди перезагрузка кылып өчүрүп коесуздар го, эртең менен кайра жандырасыздар го. Ошондой эле сиз эгер ошол 10дон 12ге чейин кечинде уктасаңыз, кадимкидей эртең менен эс алгандай болуп турасыз. Эгер сиз ошол 10дон 12ге чейин уктабасаңыз, ошол периодто жатпасаңыз, анда сиз эсептей бериңиз, кийинки күнүңүздө чарчап, эч нерсе кылгыңыз келбейт, оюңуз бир жерде эмес, ушундай болуп калат. Эмне үчүн 6да 6 жарымда туруш керек? Себеби ошол мелатонин деген гормон эртең менен ошол убакта аябай аз көлөмдө чыгат экен. Ошондо ойгонууга мындай тез мүмкүнчүлүк болот экен да. И чарчабай турасыздар. Кийинки слайд. Бул жерде айтып кетейин, бул челлендж деген бул марафон сыяктуу эле. Мисалы үчүн үй бүлөңүздөрдө 4-5 адам болсо же компанияда иштесеңиздер, бири-бириңиздерге мынтип атаандашып, ушул айда ким канча басат, көп басат деп бири-бириңиздерге отчет жиберип турсаңыздар болот. Көпчүлүк учурда адам өзү баштаса, өзү аягына чейин чыкпай калат, бирок компанияда иштей турган болсоңуз, биргеликте кылсаңыздар, ошентип бири-бириңиздер менен атаандашып, көп басып турсаңыздар болот. Кийинки слайд. Заманбап маалыматтарды дарыгерлер эмес, сиздер дагы окушуңуздар керек. Мен бул америкалык ошол окуган баракча сайттарды сиздерге көрсөтүп койдум. Кааласаңыздар, эгер англисче билсеңиздер, бирок англисче билбесеңиздер деле аны перевод кылсаңыздар, орусча деле перевод кылып берет. Себеби дарыгерлер дайыма эле окуганга убактысы жок. Алар бир гана ошол больнойлорду дарылаш керек деп, үй бүлөнү багыш керек деп, сайтка киргенге дагы мүмкүнчүлүк жок. Бирок эгер сиз өзүңүз дагы окуп, дарыгерге барып, бул жерде мындай жазылыптыр го десеңиз, анда сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга мындай сапаттуу мамиле кылган болосуз. Кийинки слайд. Регулярно проходить обследование. Бизде Кыргызстарда дагы өзгөчө мындай адат бар. Текшерүүдөн, медициналык текшерүүдөн өтөбүз, качан гана биз же жатып калганда, же инфаркт болгондо, же инсульт болгондо. Ага чейин атып жиберсе дагы барбайбыз да. Мындай жалпак тил менен айтып атам. Себеби биз мынтип ойлойт экенбиз да, бул ден соолук бизге мындай бекер эле берилген. Аны биз мындай тейлебешибиз керек деп. Бирок мисалга келтирейин, эркек кишилер, аял кишилер деле азыр машина алып калды. Машинага сөзсүз түрдө бензин куят. Сөзсүз түрдө 1 жылда бир техосмотрдон өткөрүп турат. Телефон деле, телефонду зарядтайсыз, телефонго единица саласыз. Адам деле ошондой эле. Ошо единица салганда сиз акча төлөйсүз да. Бирок сиздин башыңызда суроо кетпейт. Мен единица бул единица бекер эле го, эмнеге менден акча сурап атат деп айтпайсыз да. Бул сиз үчүн норма. Ден соолук боюнча деле ошондой эле. Ден соолугуңузга витамин ичиш үчүн же болбосо кандайдыр бир анализ тапшырыш үчүн сиздер айтасыздар. Эмне үчүн бул акылуу, эмне үчүн дарыгер менден акча сурап атат деп. Же болбосо сиз базарга барып, мага картошка берип кой, бул бекер эле го деп айтпайсыздар да, туурабы? Ошондой эле дарыгер менен. Мен азыр дарыгерлер тарап болгон жокмун, просто сиздер өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга акча коротсоңуздар, сапаттуу ден соолуктун мындай гарантиясы болот деп мен сиздерге ошол максатта айтып атам да. Ошондуктан 1 жылда бир жолу же 2 жылда бир жолу текшерилип турушуңуз керек. Эгер сиз медициналык текшерүүдөн өтүп турсаңыз, сиз өзүңүздүн жашооңузду 8 жыл үнөмдөйсүз да. Кийинки слайдты көрсөтүп коюңуз. Ошо медициналык текшерүүлөрдөн өтүп турушуңуз керек. Кийинки слайд дагы. Слайд көрүнбөй калды го. Врач азыр көрсөк, Канышай Осмонова дегенди бассаңыздар, ошол Канышайда турат да, мага көрүнүп атат, в принципе. Азыр кайра жандырар эми. Пока түшүнүктүү эле, дагы бир жолу плюс коюп койбойсуздарбы, эгер түшүнүктүү эле болуп аткан болсо.
Мгм. Баарыңыздарга чоң рахмат, мага аябай мындай ыраазы болуп атам. Плюстардын дагы мааниси аябай. Демек сиздер мени азыр угуп атасыздар. Буюрса дагы улантайлы анда. Кийинки слайд көрсөтө бериңиздер, бул жерде токтолбойм. Могу слайд көрүнүп атабы? Карап көрсөңүздөр, могу 41 жаш деп турганчы кызыл жерлерди карасаңыздар, көрүнүп жатабы? Көрүндүбү? Бул мындай ушул слайдты чоңойтсоңуздар деле болот да. Менин жашым өзү 33-тө. Быйыл мен 33-кө кирдим. Бул обследованияны мен 31-30 жашымда текшерткем. Ушул жерде возраст сосудистой стенки 41 жаш деп берип жатат да, карасаңыздар 41 жаш. Элестетсеңиздер, мен 30 жашта, аркага коюп койсоңуздар, 30 жашта кан тамырынын жашын текшертсем 41 жашта экен. Бул башкача айтканда менин кан тамырларым 10 жашка картайып кетиптир. Буга байланыштуу ошол тамак аш, витамин ичпегендик, дагы башка нерселер. Анан мен ушул нерсени мындай, мен баягы изилдеп, өзүмдүн жеке практикамдан өткөргөндү жакшы көрөм да. Анан ушул изилдөөнү орозого чейин текшерип көрдүм. Ошол 41-44 жаш берди. Анан орозодон кийин текшерип көрдүм. Ошол 41 жаш деген сан 33 жашка кайра түштү да, элестетсеңиздер. Бул деген эмнени билдирет? Орозодо биз баягы интервальный голодание кылабыз да. Баягы майлуу, ачуу тамактарды аз жейбиз. Анан ошол мен ойлодум, ошол биздин тамагыбыз бул биздин 70-80% биздин ден соолугубуз кандай болушуна мындай таасирин тийгизип коет экен да, элестетсеңиздер. Анан эмне үчүн бизде 50 жашта инфаркт болот, 40 жашта инфаркт болот, 60 жашта? Себеби алардын кан тамырлары ошол 80 жаштагы, 90 жаштагы аксакалдардын кан тамырлары менен барабар болуп калат. Өзүбүз жаш көрүнгөнүбүз менен, бирок ичибиздеги кан тамырлардын жашы такыр эле башка. Бул анализди Нова Клиникте тапшырса болот. Ангиосканирование, биоимпеданс деп айтылып кетет. Кийинки слайд. Бул изилдөө, азыр кийинки изилдөөнү көрүп жатасыздар. Бул мен Норвегияга жөнөттүм бул анализди. Колумдун пальчигинен анализ алып, Норвегияга жөнөттүм. Бул жерде дагы кан тамырлардын сапаты тууралуу маалымат. Бул омега 3 деген. Нормада 3кө 1 болуш керек экен, элестетсеңиздер. А меники болсо бул жерде 47-ге 1 болуп турат. 47,3 бөлүү 1. Башкача айтканда, меники 40 эсе аябай бийик. Бул дагы эске алайлы, мен плюс-минус баягы ден соолугумду карап, витамин ичип, жакшы уктап алганга аракет кылчумун. Ошого карабай, менин кан тамырларымдын сапаты ошол убакта начар болчу. Бирок эмнеси жакшы, эгер сиз жаш инфаркт, инсульт ала элек болсоңуздар, бул состоянияны кайра жакшы состоянияга алып келсе болот. Кийинки слайдты көрсөтсөңүз. Карасаңыздар, мен ошол омега 3 ичтим, тамактарымды оңдодум. Ошол 47ден 11ге кайра түшүрдүм. Бирок дагы мындан дагы жакшы кылса болот. Кийинки слайд. Бул кандай анализдерди текшериш керек, мен жазып кеткем. Презентацияны сиздерге жиберебиз, сиз ошол жерден окусаңыз болот. Буга токтолбой эле коелу. Кийинки слайд. Домашний аптечканы билесиздер да, плюс коюп кетсеңиздер. Термометр деген эмне билесиздер? Тонометр, пульсоксиметр, глюкометр билесиз да. Ушул приборлор сиздерде сөзсүз болуш керек. Эмне үчүн? Баарыңыздар билесиз, скорый бизде кеч келет. 30 минут кеч калып калышы мүмкүн. Термометрби? Бул анда түшүндүрүп кетейин. Глюкометр айтып кетейин анда. Глюкометр деген бул сахарды, кандын кантын текшерет. Мисалы үчүн кимде сахардын диабет болсо, ал үйдө сөзсүз болуш керек. Кечиресиздер. Эмне үчүн бул болуш керек? Себеби скорыйга үйдө бирөөгө жаман болуп калды. Скорыйга чаласыздар, айтасыздар, жаман болуп атат, өзүнү жоготуп койду же бир нерсе болуп калды. Дароо скорыйдагылар айтат, давлениясын текшер, сахарын текшер депчи. Мисалы үчүн сахарын текшердиңиз, сахары бир өзү нормада 6га чейин болсо, 1 болуп түшүп кетти дейли. Скорыйды келип күтүп олтурганга чейин сиз 1 стакан чай, сахар аралаштырып берсеңиз, ал адамдын
куткарып калышыңыз мүмкүн. Себеби скорый 30 мүнөт келге чейин ал комага да түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан жоопкерчилик бир гана дарыгерде эмес, сиздердин өзүңүздөрдө дагы. Кийинки слайд. Бул дагы ошол мен азыр сизге берип аткан маалыматтар бүт булардын баардыгы ошол чет элдик америкалык окумуштуулардын отчетунан алынган маалыматтар. Мен мындай оюмдан чыгарып эле сиздерге айткан жокмун. Ошондуктан баарыны мындай серьезно эле кабыл алсаңыздар болот. Кийинки маселе бул следите за состоянием ротовой полости. Регулярно посещайте стоматолога. Эмне үчүн сиздер тиштериңиздерди карашыңыздар керек? Кийинки слайдка көрсөтсөңүз, по-моему, даже экен. Аркага кыла бериңиз кайра, баягы ротовой полости дегенчи. Мындай экен да, урматтуу катталуучулар, көрүүчүлөр. Эгер биз тишибизди карабасак, ошол тишибиз баягы ичинде канап, воспаление болот го. Ошол воспалениялар дагы адамдарда инфаркт, инсультка алып келет экен. Мисалы үчүн сиз ден соолугуңузду сонун карашыңыз мүмкүн, бирок тишиңизди карабасаңыз, ошол тишиңиздин карабаганыңыздыктан деле инфаркт, инсульт ооруларына алып келет экен. Бул жөнүндө аз адам айтат. Следующий слайд. Тамеки тарткандардын 10 адамдан 4-өсүндө тиши жок экен. 65 жашка жеткенде тиши калбай калат экен. Мына бул жерде кетти. 43% адамдар тамеки тарткандар өзүнүн тиштери жок болот экен 65 жаштан өткөндөн кийин. Кийинки слайд. Эми баягы физикалык активдүүлүк боюнча айтып кетейин. Канча сиздер басышыңыздар керек? Бул 18 жаштан 64 жашка чейин. Эгер секрет болбосо, жашыңыздарды да азыр жазып кетсеңиздер, канча жаштасыздар, эгер секрет болбосо. Анан ошол просто ошол категорияга киресиздерби? 37, 39. Хорошо. Канча түшүндүм. Демек, бул рекомендация сиздерге. Мен балким 18ден ылдый болуп калышы мүмкүн деп ойлоп атпаймынбы? Бир күндө 10-15 миң кадам басышыңыздар керек. Эгер ден соолугуңуз жакшы болуш үчүн бир жумада 150 мүнөт жөө басышыңыз керек. 150 мүнөт дегенде сиз бир күн 7 күнгө бөлүп койсоңуз, мен математикадан бир аз слабыйракмын, бирок плюс-минус 30 мүнөт бассаңыз, 30-40 мүнөт 1 саатка чейин бассаңыз, ошол жетишерлүү да. Бирок сиздер аябай күчтүү болом десеңиз, баягындай фигурамды чыгарам десеңиздер, анда 300 мүнөт экен. 300 мүнөт бассаңыздар, ден соолугуңуздар жакшы болот. Эгер ушул кыймыл аракеттерди жасасаңыз, сиз дарыгерге барбай, только профилактикага эле барасыз. Кыйналып оорубайсыз, дарыгерлерди жаман көрбөйсүз, дарыгерлер сизден акча, дарыгерлерге барганыңызда акча сурайт. Эгер барбасаңыз, алар сиздерге телефон чалып, мага акча бер деп айтпайт. Демек, дарыгерге барганыбыз бул өзүбүздүн тандообуз. Өзүбүздүн тандообуз качан болот? Эгер биз оорусак. Оорубаш үчүн эмне кылыш керек? Кыймыл аракет кылыш керек. Жоопкерчилик өзүбүздө деген ойду айтып жатам да азыр. Кийинки слайд. Эгер тамеки, арак ичсеңиздер, кокаин чекпейсиздер деп мен ишеничтемин. Бир күндө 20 штук сигарет чексеңиз, жашооңуз 10 жылга кыскарат экен. Эми баягы сүрөт өзүнүн баягы мындай ясный болуп жатса керек деп ойлойм сиздерге. Эмне үчүн биз эркектер аз жашашат? Себеби бизде тамеки тарткандар көп. Тамеки тарткандардын, мисалы үчүн, тамеки тарткандар уже минус 10 жыл жашашат. Статистикага таянсак. Арак ичкендер 23 жыл аз жашашат. Элестетсеңиздер, мисалы үчүн, эркек киши 80ге чейин жашашы мүмкүн. Бирок арак ичкен үчүн ал 50-60 жашта эле каза болуп калат. Кокаин чеккен, тарткандар болсо, алар 31 жылга аз экен. Кийинки слайд. Бул жерде слайд көрүнүп жатат деп ойлойм. Эгер сиз бир сигарет тартсаңыз, сиздин жашооңуз 13 мүнөт, 10-8 мүнөткө кыскарат экен. Эгер бир арак ичсеңиз бир күндө, жашооңуз 6 саатка кыскарат экен. Эми өзүңүздүн жашооңузду анализдеп көрсөңүз, бир арак ичтим десеңиз, 6 саатка жашооңуз кыскарды да. Бирок бул азыр билинбейт. Бул ошол жанагы 60-80 жаштагы жашоодон минус кыла бересиз да. Минус кыла бересиз. Кийинки слайд.
Медитация дейт. Медитация дегенди мисалы үчүн динге жакын адамдар, баягы ислам динин катуу кармангандар, медитация бул баягы күнөө же башка деген ошого нерселерди айтат да. Бирок медитация дегендин башкы мааниси башка. Медитация деген бул намаз дагы болушу мүмкүн. Намаз просто ар кимге ар түрдүү жолу туура келет да. Мисалы үчүн бирөөгө медитация бул балдары менен сүйлөшүү. Бирөөгө медитация бул көчөдө жөө басуу, бирөөгө медитация бул чуркоо, а бирөө үчүн медитация бул намаз окуу. Ошондуктан эгер сиздер ушундай медитация кылсаңыздар, биздин мээбизде баягы кара деген бир участок бар экен, ал болсо биздин баягы жашообузга болгон умтулуубузду, мындай сила воли деген нерселерди мындай өнүктүрөт экен да, өстүрөт экен. Эгер биз ошондой нерселерди кылбасак, анда биз эмне гана кылбайлы, бир гана ден соолук эмес, жөнөкөй бизнес болсун, жумуш болсун, биз баштап туруп эле кайра таштап салат экенбиз да. Бул биздин жалкоолугубуздун айынан эмес, бул биздин ошол биздин мээ системабыздын участогунун жакшы иштебешинин негизинде келип чыгып жатат. Ошондук кийинки слайд. Ушул слайд менин эң сүйүктүү слайдтарымдын бирөөсү. Бул дагы изилдөө жүргүзүлүптүр. Дружная семья увеличивает продолжительность жизни обоих супругов. Америкада 10.000 үй бүлөнү алыптыр. Бактылуу жашаган үй бүлөлөрдү, анан баягы бири менен урушуп жүргөн үй бүлөлөрдү. Бактылуу жашаган үй бүлө, баягы бири-бирине сыйлаган, жаман сөз айтпаган үй бүлөдө адамдар 5-10 жылга көбүрөөк жашайт экен. Баягы урушуу, постоянно негативде жүргөн адамдардын арасындачы. Ошондуктан эгер сиздер үй бүлөңүздө чыр чыгып, балдарыңыз менен урушуп жүрө турган болсоңуз, ошол дагы сиздердин аз жашооңуздун кыскаруусуна чоң таасирин тийгизет. Так. Тиги звуктарды өчүрүп койлуңуздар, бирөө сүйлөп атат. Кийинки неме? Продолжительность жизни зависит от того, сколько у человека близких друзей. Эгер сиздин жакын таанышыңыздар, досторуңуздар көп болсо, сизде дагы көбүрөөк жашаганга шансыңыз бар. Эмне үчүн? Өзү жалгыз жүрүп, эч ким менен сүйлөшпөгөндөр баягы бүт эмоцияларын өзүндө сактап, анан көп оорушат да. Баягы барго, сиздердин компанияңыздарда да болсо керек, аябай көп сүйлөйт, анан оорубайт деле да. Себеби ошол бүт өзүнүн эмоцияларын башка адамдарга берип коет. Өзүн баягы өзүгө сактай берген адам ар түрдүү оорулар менен ооруй берет. Анан үчүнчү тоже баягы аябай маанилүү нерсе. Эгер сиздин жаныңызда 3 адамдын салмагы чоң болсо, 4-үнчүсү дагы сизде дагы салмагыңыз чоң болот. Мисалы үчүн 3 досуңузда салмагы 70 деле, сиздики деле ошол 60-70тин тегереги болот. Эмне үчүн? Себеби сиздер бир жерге барып тамактанасыздар, бир жерге барып, мисалы үчүн эркек киши болсо бильярд ойнойт, бир жерге барып эс алышат. Эмне үчүн эркектерде Кыргызстанда 30 жаштан кийин курсактары чыгат? Себеби бардыгы ошо мен айткандай. Бир жерде тамактанат, лагман, плов, бир жерге барып бильярд ойношот, бир жерге барып эс алышат. Ошол эле, башка себеп жок. Ошондуктан эгер жакындарыңыздын окруженияңызды ден соолугун жакшы караган адамдар менен сүйлөшкүңүз келсе, ушундай ден соолугуна кызыккан адамдар болсо, ошолор менен достошсоңуз, сиздин дагы ден соолугуңуз жакшы болот. Кийинки слайдты көрсөтсөңүз. По-моему, бүттү окшойт. Кийинки слайдты көрсөтүп коесузбу? Да, жаман. Менимче бүттү окшойт, урматтуу ушул семинардын катышуучулары. Эгер сиздерге пайдалуу болгон болсо, плюстарды коюп берсеңиздер болот дагы. Мээрим кызыл кыя дейт. Мен дагы кызыл кыядан болот. Эгер суроолоруңуз болсо, эгер суроолоруңуздар болсо, азыр мага берсеңиздер болот, мен жооп бергенге аракет кылайын. Акыркы слайдты да көрсөтүп койсоңуз. Эмне деген презентация бар болчу экен. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Ушул ден соолукта болуу деген
алдын алыш керек деген боюнча аз дарыгерлер маалымат айтат. Себеби мен жана айтып кеткендей мамлекеттик ооруканада иштегендиктен биз баягы профилактика жөнүндө маалыматты такыр эле айтпайт экенбиз да. А мен дагы ошол 9 жыл ошентип иштеп жүрүп, анан баягы кыргыз элим ошол реанимацияга түшүп ыйлабай, хирургияга түшүп органын алдырбай, Индияга барып, боорулорун алмаштырбасын деп ошол өзүмдүн жеке жашоомду азыр ошо профилактикага арнадым. Ошондуктан профилактика жөнүндө суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Презентацияны менимче ушул уюштуруучулар жиберип коет деп ишенем. Мындай уюштуруучу ким экенин азыр бул жерде билбей жатам да. Эгер бирөө суроо бергиси келсе, ошо микрофон жандырып балким суроосун берет. Анан ошого карап аласызбы? Омега 3 витаминдерди кандай ичиш керек, ошол жөнүндө маалымат бересизби? Каныкей суроо бердиңиз азыр, сиз? Ооба, мен. Сурооңузга рахмат. Уже баягы витаминдер жөнүндө сураганда мен аябай кубанам да, себеби бул уже витаминди баягы оорулардын алдын алуу максатында ичишет. Омега 3-ни мен сиздерге мынтип айтам да. Эң жакшы омега 3 бул Норвегиядан чыккан омега 3. Норвегиядан кайсы омега 3 чыкса, любойну алсаңыздар болот. А башка мамлекеттерден деле чыккандар бар, жакшылар. Бирок баягы омега 3-нин баягы ошол заводдо баягы эң керектүү заттарын чыгара турган бул Норвегиянын заводдору экен да. Ошондуктан кайсы гана фирма болбосун, Норвегиядан болсо алсаңыздар болот. Анан могул жерде менин баракчаларымды жазып койдум. Менин инстаграмым бар, Исмаил Фермек деген. Ошол жерге дагы катталсаңыздар, ал жерде кыргыз тилинде медициналык маалыматтар бар. Так, вебинар сакталса керек, кайчурап. Саламатсызбы? Дагы бирөөсү. Мен мындай суроо берейин дедим эле, сизде вот ушундай курстарыңыз барбы? Мындай гайд деп коюп эле. С нуля кандай дарыларды ичиш керек, эмне кылыш керек, кайсы жерге барып анализ тапшырыш керек, ушундай подробно айтып берген курстарыңыз. Атыңыз ким болот? Фарида. Фарида? Фарида, сурооңузга чоң рахмат. Ушул курс боюнча буйруса мен пландап жатам. Азыркы учурда андай гайдтарым жок, бирок жакынкы арада мен сөзсүз түрдө бул нерсени чыгарам. Менин инстаграм баракчаңызга катталып койсоңуз, мен сиздерге толук маалыматтарды жазып берем. Чоң рахмат. Хорошо. Саламатсызбы? Дагы саламатчылык. Атыңыздарды айтып кетсеңиздер да. Наргиза атым. Неме сурайын деп аткам, могу стресстен айрылыш үчүн эмне кылыш керек? Хорошо. Азыр мындай последнее время байкап атам өзүмчө. Түп жерден эле стресс болуп кетем да. Ошондо кантип? Жашыңыз канчада, Наргиза? 31-де. 31-де. Тиги физикалык активдүүлүк барбы? Эмне жумуш кыласыз, ошону айтып берсеңиз? Ооба, физикалык аябай жумушум бар. Үйдө эле отурам, балдар менен. 4 балам бар. 4 балаңызды карайсыз, баарыны? Ооба, карайм. Кайнатам менен кайненем жашайт. Хорошо, түшүндүм, Наргиза. Бул жерде мен сизге мынтип айтып кетейин. Бул балдарды кароо, кайната кайненени кароо, бул биздин Кыргызстанда мындай эгер 5 үй бүлө болсо 4 ушундай жашоодо жашашат да. Буну факт катары кабыл алыш керек. Бирок сиз балдарыңызды карап, кайнатаңызды карап, кыймыл аракет кылып атам деген бул өзүңүздүн ден соолугуңузду кароо дегенди билдирбейт. Мен сизге ачык эле айтайын, мен мындай вокруг да около жүргөн дарыгерлерден эмесмин да. Сиз эгер ошо балдарымды карап, үйдүн жумуштарын кылып, кайнатамды кайненемди карап атып, өзүмдү ден соолугумду карап атам десеңиз, сиз өзүңүздү өзүңүз алдап аткан болосуз. Өзүңүздү өзүңүз кароо качан бул? Качан сиз балдарыңызды үйдө калтырасыз, кайната кайненеңизди калтырасыз, сыртка чыгып, бир жолу өзүңүз үчүн 1 саат болсо дагы жөө басуу, 1 саат болсо дагы массажга баруу, 1 саат болсо дагы сиздин жакын адамдарыңыз менен баарлашуу. Дагы эмне? 1 саат болсо дагы бассейнге баруу. Мисалга да, айылда эгер бассейн болбосо, анда баягы тоого чыгып, өзүңүздүн жакшы көргөн сериалыңызды көрөсүзбү, музыканы көрөсүзбү, ошол эң сонун өзүңүздүн ден соолугуңузга кароо. А үйдөгү кылып аткан нерсе бул сиз өзүңүздө эмес. Андан кийин стресстен кантип айрылыш керек?
стресстен айрылыш үчүн сиздин өзүңүздүн жакшы көргөн нерсеңизди кылышыңыз керек. Бирөөнүн жакшы көргөн нерсесин эмес. Эгер мисалы үчүн балаңызды карап аткан болсоңуз, сиз балаңыздын каалоосун аткарып атасыз, өзүңүздүн каалооңузду эмес да. Баягы биринчи иретте бул өзүңүз болуш керек. Эгер чындыгында вот айла жок, пока үйдөн чыга албайм, балдарын караш керек, үй бүлөнү караш керек десеңиз, анда мен бир нерсени айтайын. Сиз же болбосо 1 саат жөө басышыңыз керек, же болбосо чуркашыңыз керек, же болбосо ошол подружкаларыңыз менен барып өзүңүздүн ичиңиздеги топтолгон маалыматты чыгарышыңыз керек. Эмне үчүн? Ошол маалымат бүт өзүңүздө болгон сайын сиз буула бересиз да. Ар кандай оорулар чыгат, ар нерсе болот. Ошондуктан стресстен чындыгында чыгам деп мындай желанияңыз болсо, мен азыр эртең эмнеден баштаңыз деп айтам. Бул эртең менен туруп 6-да болобу, же 5-те болобу, же 7-де турап, эч кимге карабай туруп, барып 1 саат басып келишиңиз керек. Эгер сиз 2 жума ушундай кылсаңыз, кийин мага рахмат айтасыз, мен сизге гарантия берем, рахмат айтасыз, өзүңүздү аябай жеңил сезип каласыз да. Себеби мен ушул нерседен өзүм басып өткөм. Сураматыңарда бир суроо. Элмира, аттарыңызды айтып кетсеңиздер. Жок, Элмира мен менен болобу? Сиз Очередтен айта бериңиз. Азыркы учурдачы баягы адам чек кылат. Эртең менен тургандачы. Ооба. Анан акыркы убактарда мисалы деле жакшы жөрөлгө деп ойлойм, баягы медицинага барбай забута болгончу, жаңы тренд болот да, Европадан болчу, азыр бизге келген. Анан ошону ичкенчи коллагендин кайсы түрүн ичкенге болот, анан баардык эле адамдар суу жакшы тазалайт деп бираз шумный болуп атат. Бираз шумный болуп атат да. Суу ичсе кандай болот деп атасызбы? Аябай шумный болуп атат. Что-то неме болбой жатат. Ооба. Сурооңузду дагы жакшылап берип койсоңуз, аябай шумный болуп атат. Азыркы учурда суунучу эртең менен ичип, анан баардык эле адамдарга суу иче берген болобу? Ошол боюнча тастыкталганбы? Ошол боюнча сурайт деп аткам. Хорошо, эң жакшы суроо. Элмира апайдан Анда бердиңиз. кошумча дагы бир суроо берсем болобу ушуга? Ооба, айта бериңиз. 30 жашкадан ашкандан кийин жанакы өттү тазалаган кээ бир мисалы фирмалардын дарылары бар да, баягы БАДы сыяктанганчы, чай болгон сыяктанган. Ошолорду мындай профилактик катарында ичсе болобу? Мындай байкап атам, анткени 30 жаштан кийин 5 бармак кеберди жегенден кийин бир аз ашказанда ийгизүү болот баткен. Ооба, сиңиш кыйын. Кайерден болосуз? Көлдөн. Жакшы, хорошо. Рахмат. Тиги сурооңузга чоң рахмат. Суу боюнча айтып кетейин. Албетте сууну баардыгы ичиш керек. Суунун эртең мененки ойгонгондон кийин ичүүнүн максаты эмне? Бул биздин ичеги системабыздын ойгонушуна себепкер болуу. Баягы машинаны дагы майлайбыз го, ошондой эле эгер биз суу иче турган болсок, мен дагы азыр ошо, бирок мен эртең менен көк чай ичем. Суу иче турган болсок, көк чай деле ичсеңиз болот. Эгер суу иче турган болсоңуз, сиздин ичегиңиз, өтүңүз, бооруңуз бүт баары баягы иштеп баштайт да. Моторду жүргүзөбүз го, машинаны жүргүзөбүз го. Ошондой эле ошол системаңыз иштегенден кийин тамакты жесеңиз, ал жеңил түрдө өткөрө берет. Эгер сиз суу ичпей туруп тамак жесеңиз, баягы турба дейли, турбаны майлабай туруп, ичине суу куй бергенде эле бир нерсе салып бергенде эле да, ал баягы кыйналып өтөт го. Ошондой эле да. Анан биз билесиздер, 80% суудан турабыз. Кетесиздер. Эгер биз сууну ичпей турган болсок, анда биздин каныбыз коюланып кетиши мүмкүн. Экинчи суроону просто аябай биринчи суроого берилип кеткен, экинчи суроону унутуп калдым да азыр. Эмнеден? Тамак аш боюнча. Экинчи суроону кайра берип койсоңуз? Өт боюнча бергенде Все болду. Өткө пайдалуу витаминдерди, жанагы детокс сыяктангандарды ичсе болобу деп. Рахмат. Түшүндүм. Элмира, бул жерде өт боюнча мынтип айтып кетем. Албетте, баягы эгер өтүңүздө таш жок болсо, баягы өткө профилактикалык түрдөгү баягы печёночный чай деп коет. Ошолорду ичсеңиз болот, бирок курстан ичиш керек. Эгер сиз 6 ай, 3 ай подряд иче турган болсоңуз, сиз бооруңузду, өтүңүздү кыйнап коесуз. Эгер аны ичпей койсо болобу десеңиз, аны ичпей койсоңуз болот, бирок аны үчүн сиз суу жакшы ичишиңиз керек жана көп басышыңыз керек.
Эгер аны ичпесеңиз, көп баспасаңыз, анда ошондой печёночный чайларды, профилактикалык чайларды ичкенге туура келип калат. Жаңылапсыздарбы? Атым Гүзел. Ошол эле өт боюнча сурайын деп атам. Мына өт коюлуп кетти деген да, ошол бойдон лечение деле кылган жокпуз. Анан кийин изжога эчтеке болбойм да, бирок ачуусу келбейт, изжога болбойм. Но дискомфорт боло берет да, мынагу оң жак беттечи. Ошо өттү кантип суюлса болот? Мына алахол деген дары бар го, простой эле дары, дешевый. Ошонун кандай жардамы бар, канча кылып, кандай кылып ичиш керек? Бул жерде мынтип айтып кетем, жана буга чейин деле жооп берип кеттим. Бизде кыргыздарда көбүнчө ошо өттүн өнөкөт оорусу бар. Эгер биз аны дарылабасак убагында же профилактика кылбасак, ал бир күн сөзсүз түрдө ташка алып келет. Кыргызстанда тамашалап, биз баягы хирургияда иштеп жүргөндө айтчубуз. Кыргызстанда 60% кыргыздын өтү жок депчи. Себеби биз ошол өтүбүз коюланып, дарылабай жүрүп, ал ташка айланып кетчү да. Алахол деген дары дагы жакшы, ичип турсаңыз болот, бирок мен ошол 10 жылдан бери иштеп жүрүп, бир принципке, мен мугалим дагы айтты, бир принципке неме кылдым да, бир принципти колдонуп баштадым. Биз баягы дарылардын дагы арзанын издеп, ошо арзанын ичкенге аракет кылат экенбиз да, бирок ушул принципти сиздер дагы билип алыңыздар. Арзан дарыны бул Жигули деп элестетиңиздер, кымбат дарыны бул Мерседес деп элестетиңиздер. Тандоо өзүңүздө да, сиз бул жашоону Жигули айдап өткүңүз келеби, же болбосо Мерседесте комфортный болуп бул жашоону өткүңүз келеби? Эгер мен мисалы үчүн макулмун, Жигули болсом деле эптеп эле ушул жашоону өтүп кетсем болду деген оюңуз болсо, анда арзан дарыларды иче берсеңиздер болот. Мен бул азыр мүмкүнчүлүк дагы ар бир адам ар түрдүү, бирок кандай болсо дагы бул сиздин өзүңүздүн ден соолугуңузга болгон урмат сүйүү да. Эгер жок, мен аябай деле кымбат болбосо деле, орто кымбаттуу болсо дагы, мисалы үчүн жок, мен ушу Мерседесте баргым келет, комфортно жашагым келет десе, анда кичине кошуп туруп эле жакшы дарыларды алсаңыз болот. Мисалы үчүн жакшы дарылар бул Кыргызстанга, чынын айтсам, жакшы дарылар аз эле келет. Себеби бул биз Кыргызстан бул үчүнчү мамлекет болгондуктан, баягы үчүнчү мамлекетке мындай грубо айтып кое берейин, боло берет деген бир формада келишет да. Мисалы үчүн Японияда, Япониянын жарандарына өзүнчө башка мамлекетке сатпаган дарылар чыгарылат экен. А башка мамлекетке алар башка дары чыгарышат экен. Ошондой эле мүмкүнчүлүк болсо, ошо чет элдик жакшы фирмалардын дарыларын ичсеңиздер аябай жакшы болот да. Мисалы үчүн ошо алахол бир жардам берет. Просто баягы маселе Жигули же Мерседес деген эле нерсе да. Азыр ошо японский сетевой фирмаларда келип баштап турго, алар кандай? Мен мынтип айтып кетем, это баягы, по-моему, мен сизде примерно түшүнүп атам кайсы фирмаларды айтып атасыз. Мен аларды прям изучать этпедим, бирок всегда бир мындай вопрос турат да. Ошол чындыгында Япониядан ушу японский компания ошол чыгарганга уруксат берип, бул мамлекетке жөнөттүбү, же болбосо бул кандай ортомчулар аркылуу, там, мисалы үчүн Казакстанда деле чыгып аткан болсо, бул Япониянын бренди деп чыгарып атабы. Ошондой нерселерди маани беришиңиз керек да. Эгер чисто Япониянын өзүнөн бизге келе турган болсо, менимче ишенсе болот. Себеби Япониянын адамдары 90 жашка чейин жашашат. Понятно, рахмат. Дагы 2 суроо кылалы, 2 суроо кылгандан кийин аяктай берели, урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары. Менде жумуштарым бар эле. Если что, ошол Инстаграмдан жазылып, мага неме кылсаңыздар берет, суроолоруңузду берсеңиз болот. Суроо берсек болобу? Ооба, дагы 2 суроо дагы 2 катталуучу берсин, андан кийин уже бүтүрөлү. Суроо бере берейикпи? Ооба, атыңызды айтып сурооңузду бере бериңиз. Айнура. Мен мына папиллома боюнча сурайын деп атам да. Мына мойнларыма көп ошо папиллома чыгып кетти. Анан ошого баягы D3 ичтим да. Ошого D3ге омега кошуп да ичсем болобу? Ооба, папиллома. Хорошо, Айнура, сурооңузду түшүндүм. Папилломанын чыккан себеби бул көбүнчө боордун жакшы мындай боордун иштөө функциясы боюнча суроолор жаралат да. Если суроо D3 менен омега иче берсем болобу деген сурооңуз болсо, албетте ичсеңиз болот. Омеганын функциясы бул
мез системаны жакшы иштетүү жана кан тамырларды жакшыртуу. Витамин Д'нын функциясы бул бизге топливо, энергия берүү. Экөөнүн функциясы эки башка. Папилломаны кетириш үчүн эмне кылыш керек? Эгер папиллома чыкса, ал кетпейт. Папилломаны андан арты көбөйтпөөгө аракет кылсаңыз болот. Бул боорду профилактикалык түрдө баягы ошол баягындай желчегонный деп коет, ошол препараттарды ичип койсоңуз болот да. Бирок эгер папиллома чыкса, ал жоголбойт да. Аны просто алдырып салыш керек. Рахмат. Дагы бир суроо, анан кийин уже бүтүрө берели, урматтуу катышуучулар. Мен суроо берейин. Саламатсыңарбы? Мен кечирээк кирип калдым азыр. Негизи ошо дарылар боюнча болуп жатат окшойт. Менин суроом ошондо биз баягы азыр сеттерде жүрөт го. Чет жактан келген дарыларды ичпегиле ал баягы онкологиялык ооруларды күчөтүп жиберет деп көп эмелер талкуулар болуп жатат да. Ошондо биз иче берсек да болот экен деген түшүнүк пайда болду да. Мен коркот элем, бирок ичсек болот экен да. Чет мамлекеттен келген дарыларды. Атыңыз Жасына, Жасына атыңыз. Ооба. Бизде Кыргызстанда ошол БАДы ичиш эмне проблема болуп атат, ошону айтып кетейин. БАДтарды ичсе болот, бирок сөзсүз түрдө анализ тапшырып, эмне жетпей жатат экенин гана билгенден кийин гана. Мисалы үчүн, эгер адамда онкология болсо, онкологияны бул БАДтар дарылабайт. Кээ бирки адамдар айтат, мен сиз Жасына звукту өчүрүп койсоңуз деле болот, себеби шум болуп атат да, баягы балдарыңыз угулат. Рахмат. Эгер онкология болсо, онкологияда БАД ичсе болбойт. Эмне үчүн? БАД онкологияны дарылабайт. Бирок кээ бирки адамдар айтат, мен онкология болуп, БАД ичип жакшы болуп кеттим депчи. Бирок ал адамдарда онкология болгон эмес. Онкологияга чейинки жете турган проблемалар болушу мүмкүн, бирок эгер чисто онкология болсо, ал именно БАДтар аны дарылаган эмес. Ошону мындай өзүңүздөргө так билип алышыңыздар керек да. Жок, бул рак деп койду эле десе, значит точно рак деп коюлган эмес. Себеби рак деген бул ошол клетканын уже өлүп калышы да. Рак бул клетканын өлүп калышы. Ал уже тирилбейт. Эгер ал аны тирилте турган болсо, демек ал рак оорусу эмес. Ал просто воспаление болушу мүмкүн. Анан БАДты ичсеңиздер болот, бирок аны мен жана кайра эле кайталап кетейин. Сөзсүз түрдө сизде эмне жетишпейт экенин билгенден кийин гана. Мисалы үчүн, сиздин машинаңызда 50 литр бензин куйса болот. Бирок сиз канча литр калганын билбей эле 50 литр бензин куйсаңыз, ал жерде балким 30 литр бензин бар, калган ашыкча куйган бензиниңиз ал күлүп кетет, туурабы? Ошондой эле да, мисалы үчүн сизде витамин Д нормада 100-150 болсо, витамин Д'ңыз 100 болсо, андан үстүнө витамин ичүүнүн кажети жок. Эгер 50 литр бензиниңиздин 1 эле литр бензин калган болсо, анда сөзсүз түрдө 49 литр бензин куюш керек. Же болбосо, ушундай дозировкадагы витамин керек экенин билип туруп гана ичсеңиздер болот. Эгер анализ тапшырбай эле ичем десеңиз, анда мындай да, сиз Бишкектен Ысык көлгө чыгып атасыз, канча литр бензин бар экенин билбейсиз, божомолдоп эле бир 10 литр бензин куюп койдуңуз. Анан баягы боомго барганда машинаңыз токтоп калды. Витаминдер боюнча деле ошондой эле. Эгер сизге дарыгер анализ жазып бербей туруп витамин жаза турган болсо, демек ал сапаттуу дарыгер эмес деп мен мындай уверен эле айтам да. Профилактикалык түрүндө кээде ичип койсо болот. Бирок ал мындай көзүңүздү байлап туруп эле жардам береби, бербейби деген да. Анан баягы бар го, бирөөлөргө БАДы жардам берет, бирөөлөргө жардам бербейт. Жардам берген адамдар булар точно дозировкасын билгендер, жардам бербегендер булар точно дозировкасын билбегендер. Эки эле айырма болду. Рахмат, аябай жакшы түшүнүп бердиңер. Анда баягы жакшы эле болчу, бирок ошо БАДты ичип, анан ушундай болуп калды дегендер өздөрү туура эмес багытта кетип, анан бул биздин билимсиздигинен. Анда урматтуу ушул форумдун, семинардын катышуучулары, бүгүнкү жолугушууну анда аяктай берели. Мага уруксат берсеңиздер.
Бул менен эле коштошуп калбайбыз. Кудайым буйрса ошол менин инстаграмыма катталсаңыздар, ошол жерде маалыматтар бар. Буюрса жакында дагы ошондой сиз жана айтып кеткендей эле гайд кылышым мүмкүн, дагы түрдүү форматтагы нерселер чыгарышым мүмкүн. Ошол рахмат сиздерге. Акыркы суроодабы биз мына акылдуу айым долбоорунун негизинде катыштык эле, анан бул тема дары боюнча болуп кетти. Кандай болду, мен түшүнбөй калдым. Бул медициналык баягы канчалык ден соолукту жакшы кароо жөнүндө болгон болчу. Бул мындай ошол баягы форумдун алдында ден соолук тууралуу маалымат болду да. Прям дары эмес, бирок ошол ден соолукту сактоо боюнча. Ден соолук болсо анан калганы болот дегенде. Рахмат чоң. Аябай туура түшүндүңүз. Урматтуу врач Эрмек, доктор Эрмек, орусча көнүп калыптырбыз, доктор Эрмек. Нова клиника барып атып. Рахмат сизге. Ушундай бизге бир эле чалып, сураныч акыл-айымды долбоорунда катышуучуларга ушуну окуп бериңизчи дегенге, сразу обязательно окуп берем, келгиле деп. Кыргызча сүйлөгөн врач дагы табыш өзүнчө эле дагы проблема экен. Андан тышкары профессионал еще ушундай бир жакшы маалыматты айтып бергенге, аябай тажрыйбалуу врачтар дагы аз. Рахмат сизге. Ушинтип көңүлүңүздү буруп, суббота күнү эртең менен баарыбызга ушул 1 саат, 1,5 саат болду. 1,5 саат ушу өзүңүздүн өмүрүңүздүн 1,5 саатын бизге бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Сиз айткандай эле сиз менен коштошпойбуз, дагы бир проекттер менен иштешкенге аябай үмүттөнөбүз. Рахмат сизге. Ушу окуп аткан акыл-айым долбоорунун окуучулары, урматтуу. Ар бир суббота сайын вебинарлар болот ушу 2 ай, ноябрдын аягына чейин. Балким дагы бир убакыт болсо врачтын дагы бир вебинарды дагы балким бөлүп беребиз. Рахмат сиздерге. Менин дагы акыркы суроомду айтып, каалоо тилегимди айтып кетейин мен дагы. Сизге дагы чоң рахмат чакырганыңыз үчүн. 50 адам уктук, жалпысы мен аябай кубанычтамын. Бул мен үчүн аябай көп адам. Анан суроолоруңуздардын баардыгы мындай, мен ошол баягы осознанный, баягы өзүнүн ден соолугуна караган аудиториялар менен иштөө мен үчүн аябай мындай дем берет. Азыр көрүп турасыздар, мындай эртең менен эле ушундай энергичный, бодрый болуп, сиздерге мындай кайра суроо берип неме кылганыңыздар үчүн мен аябай мындай өзүм кайрадан энергияга толдум да. Ошондуктан менин максатым бул ошол кыргыз элим оорубаса экен деп, дарыгерге ашыкча барбасын, ашыкча антибиотик ичпесин деген максат менен ушул нерселерди аткарып жүрөм. Сиздерге дагы бир жолу рахмат. Терең ыраазычылык. Анда баарыңыздарга жакшы калыңыздар. Жакшы калыңыздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Угуучуларга да рахмат, көңүл буруп